Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн кайрадан кыргыз тил сабагы. Сиздер менен мен окутуучу Акжолдой Дүйшекеевна болмокчумун. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн P119, AS119 тайпалар үчүн болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жат жазуу. Жат жазуу бул окуучуларды сабаттуу жазуусу менен бирге эле эске тутуу жөндөмдүүлүгүн да калыптандырары баарыбызга белгилүү. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды кыргыз тилинен алып жаткан билимдериңерди жалпылоо, кайталоо, аларды практика жүзүндө көрүү болуп саналат. Жат жазуу сабагы канчалык деңгээлде биз эне тилибизди билебиз, канчалык деңгээлде кыргызча туура так жаза алабыз. Бүгүн дал ушул багыт боюнча билимибизди сынап көрмөкчүбүз. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышып алалы. Сабактын максаты окуучулардын орфографиялык жана пунктуациялык билгичтери текшерилет, катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулушат, эне тилин билүүгө тарбияланышат. Жат жазуунун эрежелери менен таанышалы эми. Силерге 3 сүйлөм берилет. Ошол 3 сүйлөмдүн бирөөсүндө сөздөр туура жазылган. Ал эми 2 бөлүгүндө, экинчи жана 3 бөлүгүндө сөздөр туура эмес жазылган каталары менен учурайт. Ошол учурларды сиздер таап, туура жазылган сүйлөмдү белгилеп, дептердин 2ге бөлүп алып, бир тарабына туура жазылган сүйлөмдөрдү, экинчи тарабына туура эмес жазылган сүйлөмдөрдү жазасыңар. Туура эмес жазылган сүйлөмдөрдө кайсы сөздөн ката кетсе астын сызып, анын түшүндүрмөсүн да берсеңер болот. Кандай жазылган, кандай туура жазылганын дагы аныктап тактап кетесиңер. Анда эмесе окуучулар, ишибизди баштадык. Баарыңарга ийгилик. Бул берилген сүйлөмдө 3 сүйлөм берилген. Ушул 3 сүйлөмдүн кайсы сүйлөмдөгү сөздөрү туура жазылган белгилейсиңер. Биринчи бөлүгү же экинчисиби же үчүнчүсүбү белгилеп, ушул сүйлөмдөрдөн бирөөсү туура жазылган, экөөсүндө орфографиялык же пунктуациялык каталар кетирилген тыныш белгилеринен, же туура эмес жазылган орфографиялык бир тамганын түшүп калышы же туура эмес жазылышы болот. Ошолорго көңүл буруп жаза баштайсыңар. Биринчи, жакшы адамдан бак калат, жамандан ойдо так калат. Экинчи сүйлөм. Жаман киши ичкен жегенин айтат, жакшы киши уккан көргөнүн айтат. Үчүнчү сүйлөм. Адептүү сылык сүйлөйт, амалкөй былык сүйлөйт. Кайсы сүйлөм туура жазылганын аныктайсыңар. Туура эмес жазылыштарын дагы көрсөтүп тактап кетесиңер, жогоруда көрсөткөндөй кылып. Андан кийинки сүйлөмдө кайсы сүйлөм туура жазылган? Биринчи, караңгыда күзгү караба, чач тараба, жылдыз санаба. Экинчи сүйлөм, таң азандан турсаң, ырыскыңдан куру калбайсың. Үчүнчү сүйлөм, балаңдын ыйманын жашынан тиле, чоңойгондо кеч болуп калат. Андан кийинки сүйлөмдүн жазылышы. Кайсы сүйлөм туура жазылган? Чыңгыз Айтматовдун Түнкү суга чыгармасын окугула. Экинчи сүйлөмүбүз. Азыр түнбү же күнбү? Айтор Касымга белгисиз. Кара өрүктөрдү күнгө кургатуу көп убакытты алат. Ушул 3 сүйлөмдүн бирөөсүндөгү сөздөр туура жазылган, экинчи же үчүнчү 2 бөлүгү туура эмес жазылган. Андан кийинки сүйлөмдөрдү карайлы. Кайсыл сүйлөм туура жазылган? Биринчи, бейкүнөө адамды айыптоо жакшы эмес. Экинчи, ал азырынча мага бейтааныш адам болууда. Үчүнчүсү, ал алган баасына нааразы болуп капаланды. Андан кийинки сүйлөмдү алалык. Кайсы сүйлөм туура жазылган? Биринчи, көз менен көргөн чын, кулак менен уккан күмөн. Жылкы теппей, жылаан чакпай, силерге эмне болду? Үчүнчү сүйлөм. Доктор тынбай сүйлөй бермекчи, студенттер тынбай жаза бермекчи.
балдар, бул жерде орфографиялык эле ката менен бирдикте пунктуациялык каталар да бар. Демек тыныш белгилеринде да каталар кеткен. Кээ бир сүйлөмдү өзүңөр окуп, кандай суроо иретинде болуп атабы же жай эле сүйлөмбү, ошол тыныш белгилерде туура эмес коюлган учурлар бар. Ошолорго көңүл бургула. Андан кийинки сүйлөмдү алсак, кайсы сүйлөм туура жазылган? Биринчи, боз үй түрк жана моңгол элдеринин көчүп жүрүүгө ылайыкталган негизги турак жайы. Экинчи, боз үй негизинен жыгачтан, кийиз, ороодон турат. Үчүнчү, боз үйдө жасалганына жараша ак үй, кара үй деп да бөлүшөт. Андан кийинки сүйлөмдү алсак, кайсы сүйлөм туура жазылган? Азамат эрдин белгиси, азыраак сүйлөп көп тыпшайт. Экинчи сүйлөм, сурай мекенин тааптыр. Үчүнчү сүйлөм, дос сүйдүрүп айтат, душман күйдүрүп айтат. Андан кийинки сүйлөмдү карайбыз. Кайсы сүйлөм туура жазылган? Биринчи, күн бүгүн кандай жарык тийген? Асман кирсиз ачык болуп, күн тийип турат. Үчүнчү сүйлөмдү алсак, тээ берки сууну бойлой баратты. Андан кийинки сүйлөмдү алабыз. Кайсы сүйлөм туура жазылган? Бул сүйлөмдөрдө диалог иретинде да болуп атат. Диалогдор кандай жазылат? Бул жерде каратма сөз, киринди сөз, сыртык сөз дегендер да бар экен. Алар кандай жазылат эле? Алардын өзгөчөлүгүнө көңүл бурасыңар. Биринчи сүйлөм. Ой, апенди, уйсага эмне кылды? Деди аялы. Экинчи сүйлөмдү алсак, албетте, түз сенин мүнөзүңдү айтып бере алат. Үчүнчү, кызыл шыктангандыкты, аракеттенүүнү билдирет. Андан кийинки сүйлөмдөрдү алсак, кайсы сүйлөм туура жазылган? Биринчиси, азыркы кезде республикада адамдарды дарылоо жүрүп жатат. Экинчи сүйлөм, кымыз организмдин зат алмашуу процессин оңдойт. Үчүнчү сүйлөмүбүз, жайкысын Ош шаарынын соода тармактарында кымыз сатуу уюштурулат. Туура жазылган сүйлөмдү белгилейсиңер, туура эместерди анын аныкталышын, туура жазылышын белгилейсиз, жазып чыгасыңар. Андан кийинки сүйлөм, кайсы сүйлөм туура жазылган? Кыялсыз адам канатсыз куш дейт кыргыз элинде. Экинчи сүйлөмүбүз, Чыңгыз Айтматов Манас эпосу элдик озеки мурастардын туу чокусу дегени бар. Үчүнчү сүйлөмүбүз, үйдө канчага чейин болосуң? Бул сүйлөмдөрүндө жазылыш өзгөчөлүктөрүн карагыла. Кыялсыз адам канатсыз куш дегенибиз бирөөнүн сөзү бөтөн сөз, ал эми дейт кыргыз элинде дегенибиз. Бөтөн сөз, төл сөздөр кандай жазылуу, буга да көңүл бурасыңар. Ал эми эпостор, чыгармалардын аттары, энчүлүү аттардын баары кандай жазылат, аны да билесиңер. Ушулардын жазылыш өзгөчөлүктөрүнө карап, кайсы сүйлөм туура жазылганын белгилейсиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.